esime келбей калды деп. Мен ушул жөнүндө мурда Кур'ан окуп жүргөн жигиттер анан кийин эмне болуп окубай калганын айтып сураштырып көрсөм, өзүң айткандай тандалма адамдар болот экен. Нукура кыргыз өзүнүн тегине, өзүнүн канына, өзүнүн үрп адат, каата салтына бурулуу. Ошон үчүн дейт. Анан бул көп адамдарга жолуктум. Кантип эле отуруп эле анан мурда жаттаган намазыңды айта албай каласың десем көрсө, бул ошондой жанагылардын баары белги болуптур да. Мына ошол тай тебиштерди эртең менен бир жолу көрдүм. Таңында күндү карап алып машыгуу иретинде. Ошол жөнүндө айтып берсең. Эми мен кичинекей кезимде эле таң атпай туруп алып боз үйдөн чыгабыз да. Боз үйдөн чыкканда менин чоң апам, Рак апам, раматылык эшикке чыкканда анан ар дайым ушу күн менен учурашчу да. Анан ошо күнгө, ошо күндү көргөнүмө, о жараткан көккө теңирим деп эле ошо сыйынчы да. Анан биздин дагы ошол кыргыздын мына күн бар, ай бар экен, асман бар экен, жер бар экен. Анан ошого кыймыл жасачу да киши. Анан ошол менин оюма келди да. Мен аны кичинекей кезимде жасап жүрүп анан унутуп деле калгам да. Ал ошо кичинекей кезимде бир жолу күзүндө кар жайт го. Ошондо бизди жылаңайлак, эшикке куалап чыкчу да. Чыккыла деп. Ошо чоң апамчы. Мен чоң апамдын колунда өсүп калдым. Чыккыла эшикке депчи. Анан эшикке ошо жалаңайлак ошо кар басып барып анан кийин зар ушатып анан кайта кетчүбүз. Анан ошо кыштын кыраан шилдесинде биз элдер мону тоон кийип жүрсө, мен костюм кийип жүрчүмүн ошондо. Анан элдин баары таң калчу, бул кандай неме? Бул ооруп калбайбы депчи. Көрсө биз ошол кичинекей кезде эле ошо биринчи кар баскандан баштап эле жер менен, табият менен жашачу экенбиз да. Мен ошолордун баардыгын эске келди. Анан ошол жанакы аксакал айтып атпаймынбы, түшүмө кирип, анан ошол киши тай тебиш менен машыктыр балдарды деди да. Анан мен бизнес да кылып жүрчүмүн. Морки жаңы жерде 100 гектар жерим бар болчу. Ошо 100 гектар жерди эме Кубанычбек Сыйданов деген кишинин колунан алгам да. Ал мага убактылуу барак, көк барак берген. Анан кийинки жылы Ногоев деген киши келди дагы, ошол менин жана көк барактагы немемди чийип туруп, анан агы бир түрккө кызыл барак бериптир да, кызыл китеп. Ошо менен соттошуп калып, мен ошо 100 гектар жеримден айрылып калдым да. Анан ошол ойлодум да, эгерде ошол чарбачылык иштери менен жүрө берсем, мына ишке келбейт болчумун. Ата-бабалар ошо мени соодадан дагы, жанакы ишкерчиликтен дагы баарын токтотуп, анан ушул жолго салышты да. Бул ата-бабалардын ушунчалык көп методу болот экен. Эгерде эл үчүн керек адамды, бүгүнкү жашоо үчүн керек адамды кандай гана түрлөрү менен болсо дагы баш ийдирип ошо жолго салып алат экен. Ден соолуктан кармайт экен, бала бакырдан кармайт экен, бизнестен кармайт экен, мансаптан, дөөлөттөн, бийликтен каалаган жагынан кармап, муунтуп туран жетелеп келет. Туура. Ошол мезгилде жанагы базар экономикасы болуп калганда акаевдин мезгилде. Анан ошондо мен как баягы мурун органдарда иштеп калгам, юридикалык билим бар болчу. Анан мен жеке ишкерлердин төрагасы болчумун ошо. Бүт байманаптардын баары тең менде болчу да. Спортсмендер дагы баягы берке эмелердин баары тең ошол. Анан ошону да токтотту. Кадимкидейчи. Анан мен баш ийип бердим. Ата-бабалардын жасай турган, демек мага ошо ата-бабалар ишенип бергенден кийин, демек мен ошо ишти аткарышым керек экен деп, анан кийин тай тебиштеринен баштадык. Тай тебишти баштадым. Ошондой биринчилерден жана Кулмат, жанагы Айбек деген балдар, Мирхамид, мына ошолор баарын тең эме чогултуп, Арабаев бар го университет. Анан ошол жерде залды мага бекерле берип коюшту. Негизи залды бекерде эле бербейт экен ал жерде. Ар бир төлөйт экенсиң. Мен ошо жерде биринчи болуп балдарды ошол жакта маштыра баштадым. Анан чуркатып баратканда жанакы тай тебишти ырдатам да.
Erreğerden Tayteymiş, ezeldenerler maşığı, öldürtünden namızı, sayışta, işte, jigitler maşığı dep. Anan o tun kim kırgız anın kimde buna maşıktırıp, o şokta maşıktırıp жүрдüm. Anan gündörдүн birinde жанагы биздин ошол Алматинский көчөдө Бүркүт деген спорт комплекс бар. Ал жерде да машыктап жүрдүм. Анан кийин ошол кезде революция болуп калып, 2005-жылы революция болду. Анан ошондо Урмат Бактабасов деген бир кыйын жигит бар экен. Ошого жолугушуп калдым. Анан ал ошондо Тайтебиште ошо киши биринчи жолу угуп туруп анан мага неме берди. Жардам берем деп, мага жардамын берди да ал киши. Анан ал бергени менен анан жайылчы керек болуп калды. Ошондо Бакыт Мамаевди билесиз да. Адагы бала кезинде ошо машыгып тайквондолорго, каратеге барып жүргөн жигит. Анан ал экөөбүз жолугуп калгандан кийин эле анан ал деп анан экөөбүз менен иштешип калдык. Бүгүнкү күндө ошол Тайтебиш машыгуусунда канча жаштан канчага чейин анан ошолор бөлүнөбү, группа болуп Бөлүнөт. Жалпы жолунан окуучуларың канча? Жалпы жолунан көп эле. Окуучулар көп эле болду. Анан эми анын баардыгы эле баягы Тайтебиш менен жолум жолдоп кетет дегенден мен алысмын. Себеби коом кандай болсо, балдар ошондо бурулат экен да. Анан көбүнчө баягы манас айтканда бул динге ишенгендер бар экен, Кудайга ишенгендер бар экен да. Ошо Кудайга ишенген балдар ошо менен жүрүп атат, а динге ишенгендердин баары кетип атат да, өзүнчө бир ушундай бир духовный кандайдыр бир эки тармак кармаш болот экен сөз бул дүйнөдө. Бар экен да. Оң сол, анан баягы адамдардын дагы ишеничи ортосунда дагы бир топ айырмачылык болот экен. Анан мен ошо жанагы балдарды машыктырган балдардын көбү баягы ушул кыргыздын жолунда жүрүп атат да. Ошо манас айткан балдар кыргыздын жолунда жүрүп атат. Манас айтышат. Манас айтышат, бүт бары айтышат. Анан кийин бүт бары болгондо кандай? Ошо манас айткан балдар да. Манас айткан балдар мында таштаган жок. Жаттамабы же жатталап атайын жаттатабыз да. Анан ошол манас айткан балдар булар мында артка кайткан жок, булар кыргыз жолуна түштү да, накта. Жана манас айткысы келбегендер, бала кичинекейден айтат экен, 1-класстан, 2-класстан балдарды айтсаң айтат экен, бирок аны эне аталары айтпайсың деп анан сабаган балдар да болду да. Сен эмне үчүн манас айтасың деп сабаган да болду да. Кыргыз эле балдар. Кыргыз эле кишилер. Бирок ошо манаска каршы чыгып жанагынтып атышпайбы. Мен ушул жерде азыр нерсе кыстыра кетейин. Жакында Таласка Мухаммед пайгамбардын 36-чы урпагы келди. Анан ошол киши ошончо молдолорду, казыларды бардыгын чогултуп, манастын руху тирүү экен. Манастын руху тирүү. Арбактарга шек келтирбеш керек деген сөздү ушу молдолордун бардыгы, кыргыздын молдолордун бардыгы айтты да. Эми мындан ары ушундай нерсе болбойт го деген үмүтүм бар да. Себеби бул сөзсүз түрдө кээде манастын дүйнө таанымы, манасты кандайдыр өзлөрү бир карама каршы бир нерсе коюп алышат да. Ушундай нерсе болбош керек. Мындан ары ушундай болбойт го деген үмүтүм бар. Туура, бирок коомдо биздин баягы манаста деле айтылатпас, көпөстөр башка дил алып, көпкө майдын балдары жаналгычка жалынды деп. Жаратканды жалган деп жабылагына Кудай деп. Турса да көрүп аламды көргөзчү деген макулук көз жашка да карабай кыргызга канжар салбаспы. Калбасын деп кырылып кыйла элге кеңире дин таратты теңирим көзүн жаап адамдын көргүс кылды теңир деп атат да. Демек теңир деген сөз бул Кудай. Кыргыздын Кудайы. Бирок ошо Кудай кырылып адамзат кырылып калбасын деп дин таратып жүрүптүр деп көрсөчү. Муну биздин ата-бабалар айтып келатат да, деди илгертеден. Анан ошол жанагы азыркы балдардагы, ошо манас айтып аткан балдардагы манастын хан көтөрүлүшүндө айтат, мына бул каныбыздагы акыл эстүү манасты кан көтөрүп алалы. Кан менен хандын айырмасы бар экен деп көрсөчү. Бул кайыптагы манасты хан көтөрүп алалы деп жатат да. Бул эми манас атабыздын өтүп кеткенде канча миңдеген жыл болот турабы?
Эми ошол ата-бабалар айтып атат ушуну. Ушу манасты. Бул каныңдагы акыл эстүү манасты кан көтөрүп ал. Бул кайыптагы манасты кан көтөрүп ал. Демек, мына биздин кыргыз элибиздеги мына денебиз корпусубузда бирок жан дүйнөбүз бар экен да. Ошо жан дүйнө деген чыркырап турат экен да, асманда, аламда. Ата-бабалар ошо айтып атат, жанакынтип кызат экен ар кандай жолдор менен. Жолуңду баягы өзүңдүн эмеңе, акылыңа ишенип, акчага неметип, алданып, анан акча деп, дүйнө деп, байлык деп чыксаң, байлыгыңды да жоготот экен, өзүңдү да кошо жоготуп коет экен да, керек болсо. Жаныңды алып коет экен да. Анан ошон үчүн мына ореке кыргыздын ата-бабалардан калган мурастарды биз ушу балдарыбызга үйрөтүп, балдарыбызга айтып турушубуз керек экен да. Анын үчүн биздин өкмөт башындагылар дагы ушул жолду тандашыбыз керек да. Негизи мына борки көчмөндөр ойыны да жөн эле келип калган жок. Ушу көчмөндөр ойынын ойнордун алдында Агесте Акаев кетип, анан Бакиев да кызматтан кеткен да. Орозо Отунбаева болчу да. Анан ошо Орозо Отунбаева ушу болуп калган мезгилде ошо Орозо Отунбаевага биз кат жаздык. Ошондо федерациялардан Кулатуу федерациясы, Таймаш федерациясы, Тайтебиш федерациясы, жанакы Салбурун федерация ошолордун баары, анан Тогуз Коргол федерация, ошол федерациялардын баары чогулуп, биз көчмөн жаштардын көчмөн оюндарынын ушу Манасияда кылалык деп атайын бир чогулуш кылганбыз да. Агропромдо Агесте тил комиссиясынын төрагасы раматтылык ким болчу? Ташпо Жумагул. Ошо киши болуп турган мезгилде, анан ошонун жардамчысы Чолпон Түмөнбаева катчы болду да бизгечи. Ошо каттын баарын жазып, анан биз Таймаш федерациянын президенти Актан Ажыманбетов Актан Алгесте жаш жигит. Ошону сен жашсың, эми сен ошо төрага кылап, сен ушундай аягына чейин алып бар деп ошентип. Анан ошондо жанакы биздин ошол эмебизди проектибизге кол койду да. Анан гана Орозо Отунбаев өтүп кетти да. Түшүп калды, андан кийин Атамбаев келди. Анан Атамбаев ушуну ишке ашырды. Бир эмес 3 жолу көчмөндөр оюну өмөттү. Бирок мен ушундай сонун проект болчу ушулчу. Биздин ушу кыргыз жерибизге калып, ушул жылда жанакындай 1-2 жылда ушинтип келип отурса, 7 областка тең жанакындай этно комплекстер ачылмак да. Мына эмеге Чолпон Атага ачылбадыбы? Ошондой спорт комплекстер ачылса, биз көчмөн элдин эң башындагы адамзаттын эң пири биз кыргыздарбыз да. Кыргыз эли керек болсо, тетеги биздин ата-бабаларыбыз биринчи кагандык түзгөндө дүйнөлүк банкты негиздеген биздин аталарыбыз. Биздин аталарыбыз бул Кытай эли. Жана чептен бери көзтө биздин чеп дүйнөлүк чеп турбу? Ошондон бери биз бүтүндөй бир кыргыз элинин мурасына калган жер да, ушулардын баары. Булар тарыхта деле жазылган, калган. Буларды деле ошол айтып атат, биздин ата-бабаларыбыз деле айтып атат ушунучу. Бирок ошону окутуп, ошо мураскорлукту кармап, анан биз ошонун эмесин көрүшүбүз керек болчу, пайдасын көрүшүбүз керек болчу да. Мына дүйнөлүк банкты негиздеген биздин аталар ошо дүйнөлүк банктын жанакындай тонналап алтындарды неме кылып, ошону кайтартып койгондор биздин кыргыз элибизге кыянаттык кылып атат. Биз ошол тыйындардан, ошол акчалардан ала албай отурабыз да, эчтеке кыла албай. Эми ошондой нерсе мына бүгүнкү күндө дагы жана көчмөндөр оюнунун эң башында ушул биз туруп атабыз да. Бирок биздике берип чыктады ошо. Азыр арабтар, араб өлкөсү ошолор диктовать этет да. Эми көрдүңүзбү? Эми бара-бара эгерде ушул көчмөндөр оюну ушу боюнча токтолуп ойнолбой калса, ошончо калып калат да. Бул тарых болуп жазылып калышы мүмкүн да, илгеркичи. Анан эми мына ошол экени ойнотпой Түркияга бергенден кийин мына коронавирус башталып кетти да. Коронавирус бул деле жөнөкөй болуп чыгып калган жери жок. Мына былтыр дагы жылдырды, мына быйыл дагы жылдырып койду. Мына эмнегедир ушул кыргызды бул ата-бабалар ойгонсун деген деп атат да. Бул жерде кичине талаш сыяктуу нерсе бар да.
Негизи менин өзүмдүн оюмда ошо башка элдерге берилгени мунун жаманы жок деп түшүнөм. Жаманы жок. Себеби дегенде эң негизгиси бул кимдики экенин бренд деп коет го, кыргыздардан чыкканын. Дүйнөгө дүң эткени, канча мамлекетке, 90дон ашык мамлекеттер, 100гө жакын мамлекеттер келди, ошолордун баары биз көчмөнбүз деп. Ошонун башында өзөгү катары турганы дүйнө эли билип ошону таанып калды. Бул өтө чоң нерсе, өтө чоң нерсе. Ошолордун башында экенсиңер. Ал эми бардык коронавирус тияктардын бардыгы болуп аткан нерселердин чоң дүйнөдө өзгөрүүлөрдүн баары бул чоң программа. Мына мен ушуну нерсени айтайын деп атам да. Эмне үчүн дүйнө эли ушу коронавирус менен ооруп калды да. Себеби мен өзүмдүн эми жаман оюмда кыргызды таанымайынча, кыргызды бүткүл дүйнө жүзү ошо кыргызды таанымайынча, ошо адамзаттын эң улуусу ушу кыргыз экенин билмейинче бул оору уланат да. Мен ушул жерге дагы бир нерсени кошуп кетем. Мунуңа мен кошулам. Бирок эң негизгиси кыргыз өзүн өзү таанышы керек болуп атат. Кыргыз өзүн өзү тааныбаса, өзгөнүн босогосунда кала турган доорго келип калды. Ушул нерсени айтып келаткан адамдар аз болуп атабыз дагы. Бул бир деңиз, экинчиден ошону түшүнгөн бийлик башындагылар жок болуп атат. Аягына чейин түшүнгөн бийлик башындагы. Ооба, манасын жети окуяты деп сөз кылып коебуз. Ооба, намыз, ооба, тиги бу деп биздин атка минерлердин баардыгы ошону айтып. Бирок түпкүрүндө жан дүйнөсүндө акыл эси каны менен ушуга берилген бийлик башында киши боло элек. Туура. Ошондуктан кыргыз өзүн биринчи тааныш керек. Туура. Биздин ата-бабалар дагы Манасты айтып атпайбы? Манасты айтып атат да. Биригип калса бир тууган бири менен жабышат дейт. Өз тилинде жалынбай, өзгөнүн тилин Кудай деп, маң баш болсо баласы Теңирим жүзүн бурат деп, кыргызга айтат Манас кеп. Мына кеп айтып атат да. Биздеги ушул улуу ата-бабалардын мурастары мына Манас турат, Семетей, Сейтек деп турат, ата-бабаларыбыздын баары айтып келатат, тарыхта турат. Бирок эмнегедир ушу ата-бабалардын бир мураскору келе элек да, бийлик башына. Ата-бабалардын мурастагы даяр болуш керек. Бирок бүгүнкү күндө ошол чалагайым дейбизби, кандайдыр бир неме болот, келип атат да, бийлик башына келгенде эле алар такыр эле тиги акчанын кулу болуп калатышпайбы? Акчанын кулу болуп калат. Кыргыз элибиздин табият менен журулушуп жашаганын унутуп калып атат. Улуу эл экенин такыр унутуп калып эле, анан башка бир элдердин сөзүн сүйлөп эле өзүбүздүн балдарыбызды, мындай кыргыз балдарды кыргыздын табиятына, кыргыздын жашоосуна, кыргыздын төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки окуулары жок болуп калып атпайбы мектепте. Окутпай атат. Окулбай калып атат. Алардын ордуна башка элдин окуулары келип атат. Мисалы, мына бүгүнкү күндө дзюдо бар да. Бул япондордун күрөшү. Джиу-джитсу бул япондордун күрөшү. Карате, жана кунг-фу, ушу деген бул кытайлардыкы. Таэквондо бул немелердики. Кореялардыкы. Ошолордун самбо орустардыкы. Туурабы? Бүгүнкү күндө биздин Тайтей Шергичиңдообуз, жанагы таймаштарыбыз алардын мамлекеттен каржыланбай жатпайбы? Бул олимпиадалык эмес деген эмеге кирип калат да. Биз көчмөн элбиз да. Көчмөн элдин өзүнүн окуусу бар да. Биз эгемендүү болгонубуздан мына 30 жыл болду. 30 жылдан бери балдарыбызды окута албай атпайбызбы ошол эмеге? Программаны 180 градуска табият эме алмашылды да. Биз окушубуз керек да. Окутуш керек балдарды. Адистерди окутушубуз керек. Айта турган арман көп дегендей уга турган киши жок да. Негизи мунун башынын өзөгү идеологиядан башталат экен да. Буга баарыбыз көзүбүз жетти го. Баардыгы идеологияга байлаганда спорт болобу, руханий дүйнөсү болобу, үрп адат, каада салт, тарбия, баардык маселенин баардыгы өзүнө келет да. Ушул идеология болмоюнча, идеология болуш үчүн кыргыздын баягы канындагы менталитетиндеги жан дүйнө талабы идеологияда
ошону түшүнбөй атышат да жасап атат. Көпчүлүк бизде батыштын идеологиясы болуп атпайбы. Эми бул жерде бул жөнүндө айта берсек, арман көп. Ал тургай ошол эле биздин спорт чеберлери мамлекеттик деңгээлде каралып келген, мынакей жана айткан Киевке барып келген, алдында Кыргыздын намысын көтөрүп келген балдарды деле аягына чейин каржылоо толугу менен жок, аягына чейин. Келгендерге жанагы биздин атка минелер ар бирине муктаждык кылбай, айлыгын көбөйтүп маселен. Же болсо муктаж кылбай, тек гана ушу спорт менен машыга тургандай кылып, өзүнүн кандай тиричиликтериндеги тоскоолдуктардын баарын алып койгонго ал жетеби? Бизде канча спортсмен бар? Аларга караганда бизде байлар андан көп. Ар бири бирден спортсменди алып деле ошого көңүл бурганда кандай керемет болду. Бул тай тебиш демде тек гана спорт жагын айтып атабыз. Ошондой Кыргыздын руханий дүйнөсүндө багыттары толтурабы? Мына өзүң ордо ачтың. Ошол Кыргыз кандай эле? Улуу Кыргыз ордо. Улуу Кыргыз ордо деп. Анын тай тебиштен кийин канчалык муктаждыгы бар эле? Эмне үчүн ачты? Эми бул Улуу Кыргыз ордонун ачканыбыздын да себеби болду да. Өзүңүздөр билесиздер, баягы биз өз алдыбызга чегенмендүү болгондон кийин акылман, даанышман аталар теңирчилик бул дүйнө таным деп көтөрүп калышты да. Теңирчилик. Анан ал ошонун ичинен Дастан Исламовичтагы теңирчиликти бул дүйнө таным, муну Теңир Ордо фонд деп ачып калды. Мына ошондо дагы биз ошол аралашып калдык ошо жакачы. Кадыр Кошалиевич ошол жакта директор болуп иштеди. Биз ошол жакта Кыргыздын дүйнө таанымын алып жүрдүк да. 2002 жылы. Анан бирок Кадыр Кошалиевич өзү жакшы адам, бирок ал исламды багыттап жатып алды да. Ислам багыттап жатып алды. Ошондо биз айттык, бул деген Кыргыз ислам кече эле келди. Ага чейин биз деген дүйнө таанымыбыз таптакыр башка болчу. Теңир дечибиз. Теңир деген бул Кудай. Ислам бул дин. Дин менен тең демene көрсө, динчилер көп экен да, диндер көп экен. Анан алардын как партия сыяктуу катары өздөрүнүн идеологиясы бар экен, өздөрүнүн окуусу бар экен. Биздин көчмөн өсүмчүнүн окуусу бар да. Биз давайте бир ушундай комитеттик такыр болбойт. Анан муну багы дин катары каттоодон өткөрөлүк дедик. Аракет кылдык да. Аябай аракет кылдык, бирок ошо дин эмес деп тыянак чыгарыштык. Бул деген ислам, Дастан Исламович өзү да каршы туруп алды, беркилер да каршы болду. Анан эми бул муну кандайдыр бир деңгээлде бул окутуш керек да. Улантыш керек да. Анан ошондо 2009 жылы биз Улуу Кыргыз ордо деп ошону анан ошонун ичине ана тай тебишти да кошо алып кирдик, окуу катары тай тебишти алып кирдик. Анан ар бир нерсе негизи мамлекет катарынан каржыланыш керек экен. Бул багы бизде же маданият кызматкерлери эметкан жок, же диний агымдарда жок. Анан коомдук уюм катары биз ошол 10 жылдан 11 жылдан ашык ошол Улуу Кыргыз ордонун алдында тай тебиш мектебин деп анан ошол жерге окутуп атабыз да. Балдарды кичинекей тай кезинде машыктап, ошо кичинекей кезинен балдарды машыктырып, Манастын дүйнөсүнө киргизип, анан ошо Манас айтып аткан балдарга сыйрамдоо сыяктуу кылып эле ошо Манасты ким жакшы айтса ошого баш байгени берип ошентип келатабыз. Мына ошолордун ичинен эң башында мынарыки Нурбек Талантбек уулу ошол биздин ошол колго басар, мындай көзгө басар балабыз. Ошол экени биз жаштар арасында президент кылып шайладык. Мына бүгүнкү күндө ал Көй Кашка коомдук бирикмеси деп ачып алып, анан кийин фонд болуп, анан ошо чогулуп ушул иштерди жасап келатабыз. Жылда 30 күндүк, 40 күндүк деп Манастар балдарга Манас тапшырма беребиз. Манастан ошондон айтып, анан ошол жерден анан жыйынтыгын чыгарып, биринчи орун, экинчи орун баш байге деп берип атабыз. Анан ошонун ортосунда биз ошо тай тебиш боюнча эрги чыңдоо деп коебуз, күрөш боюнча
Анан оюндарды бөрү талыш оюндардан мелдешип өткөрүп кичинекей өтөдү баягы чакан өзүбүздүн тегерегибизде. Анан ошол жерде эле манас айткан балдар өздөрү тартышып, ойношуп, жана күрөшүп ушундай кылып келатат. Бирок биз ошондон бери өкмөткө деле кайрылып атабыз, бизнесмендерге деле кайрылып атабыз, чоңдорго. Бага бул эми кыргыздын улуттук оюну да. Бирок ал кандай болгондо дагы атасы, мисалы үчүн атасы баласын багыш керек да. Эгер баласына карабай койсо, аны башкалар багат да. Өздөрүнө керек болсо ошол баласын өзүнүн атасына душман кылып коет да, керек болсо. Ата энесине. Жерине да душман кылып коет ошо башка бирөөчү. Элестет. Анан эми ошондой баягы кыргыздын улуттук өзүбүздүн оюндарыбыз, мектептерибиз ачылса деп атабыз. Кийин бара ушу менде бир жакшы ой бар, ошо Тайтебиз академия кылып койсокпу деп атам да. Себеби азыр чоңойду балдарчы. Чоңоюшту. Анан Тайтебиз академиясын окуп бүтүрсө, мына ошол балдар ушу кыргыздын дагы жолун жолдоп дүйнөгө дагы бир чейир салсакпы деген ой бар да. Анан ошол Тайтебизде машыккан балдар мына дзюдо, самбо күрөшөт алар менен. Ошолордун эле эрежеси менен күрөшөт. Алар деле биз менен күрөшөт. Ошо жана спортсмен балдарда дагы жанагы дзюдо, самбо менен машыгып аткан балдар дагы мындай динди жайына эле коюш керек да. Жайына коюш керек. Жайына коюш керек динди. Ооба. Аларда намыс болуш керек. Алардагы баягы динден жогорулап Кудай деп атат да бар тең. Демек Кудайды кыргызча тааныш керек да, арабча эмес. Ал Кудайдын бар экенигине, аталардын арбагы бар экенине, ошолор мурастап бизге таштап, ушунчалык кооз жерде болгондо да бейиштей болгон жерди бизге берип атат. Биз алтындын эле үстүндө басып жүрөбүз. Ошол мезгилде биз мураскорбуз, борки бүт Кытайды, тиякта Европа, Азия, бүт полный биздин ата-бабаларыбыздын мурасы. Калтырган ошолор. Анан ошолор керек болсо, ушу бизге жөн эле мындай акчасын берип эме кылыш керек. Намыс койгонуш керек да. Мен кыргызмын деш керек. Мен бийик касиеттүү кыргызмын деп намыстуу кыргыздын баласы ойгонуш керек. Ал жанагы кулдук сезимден кетиш керек. Ал кул эмес ал кыргыз. Абдан жакшы нерсени айтып атасың, мына кыргыз деген нерсени айтып атасың да. Илгери. Сен кимсиң десе, мен кыргызмын. Кыргыздын ичинде солтомун. Сен кимсиң? Мен кыргызмын. Кыргыздын ичинде бугумун. Мен кыргызмын. Кыргыздын ичинде кушчумун. Кыргызды айтышчу. Азыр эмне болуп атат? Мен сарбагыш, мен солто, сен саяк. Кыргыз деген ошол кыргызды уруулардын баарын бириктирип турган сөздү айтпай калышты. Сөзсүз, биринчи кыргыз деген сөздү айт. Анан кыргыздын ичинде сен себеби деген азыр байкайсыңбы? Уруучулук жакшы нерсе, бирок өзөгүн унутуп кайтасың. Мен кыргызмын, кыргыздын ичинде сарбагышмын. Мен кыргызмын, кыргыздын ичинде дөөлөсмүн деген сөздү айтпай калган үчүн ар бири өзүнчө мамлекет болуп атат. Кыргыз деген бул жерде жок болуп калган сыяктуу. Уруулары гана бар экен дегендейчи. Ошол улуу нерсени кыргыз унутуп калды. Мына бүгүнкү күндө ушул нерселердин бардыгын айтышыбыз керек. Сен урууң ким дейт? Мен биринчи кыргызмын, кыргыздын ичинде баланча урум. Ошо менен биз баягы энергиялык жактан ошолордун баарын кайра бириктирүү, байлоо кызматы турат бул жерде. Ошондуктан ажырым болгон себебинин өзүнүн ошол мындайча айтканда фундаментин жоготуп коюшту. Жалаң эле уруу болуп кетти. Уруу каяктан чыкты? Уруу бул улут эмес. Ошо улуттун ичинде. Ошо кыргыздар жөнүндө айтканың. Ошол бул бийик касиеттүү деген ушул мына ушу кыргыздын кыргыз элинин жашап аткан жери ушу кыргыздын жери да. Ошол кыргыз элинин жеринде журт атасы болгон. Кошой айтабыз. Мына Кошой коргон турат да. 40 уруу кыргыздын башын бириктирип турган ошол атабыз болгон да. Кыргыз деген желекти желбиретип турган ошол атабыз болгон. Эми 30 жылдан бери ошол өзүбүздүн багы ата тегибизге кайрылып Манас атабыз деп Манас атабыздын желегин желбиретип жүрөбүз да. Ошол Манастан улуу бабасы
агасы ошо Кошой атабыздын коргону турат диякта. Ошону былтыр пандемия болгон мезгилде ошол урлар арасынан ошондо Сарбагычтан, Солтодон, ошо жерден, Челиктерден чогулуп, анан биз ошо мен негизде мен ошо Катаган урусунан болом да, Катаган деп, анан ошо биздин Кошой атабыздын желегин ошол эмеге көтөрдүк. Ошондо 21 июнь болчу. Июнь болду да. Ошо желекти көтөргөндөн кийин кадимкидей күн тутулду. Ошол жактачы. Анан ошондо төлгө Кудай ошо күн тутулду. Биз аны ойлогон деле эмеспиз, ошо күн тутулат экен деп да билген эмеспиз. Демек ошондо мен өзүмдөн бир эме болуп калдым. Таасирлендимби, кандайдыр бир эме кылдым. Ошо ата-бабалар дагы керек болсо жашып кетти го деп ойлоп турдум да. Ошону андан кийин күн тутулду да, андан кийин анан жамгырда чебелеп кетти. Бул ата-бабалардын, улуруктардын кереметтерин көп эле көрүп жүрөбүз жашоодо. Бирок анын баарын кээде, маселен, азыр эсиме түшүп атат. Манас эстелигин ачканда, Ала Тоо аянтында. Ооба, мен болгом ал жерде. Канча деген бүркүттөр келди. Ооба. Аны болсо кээ бирөө айтып атат, атайла бир жерде кармап туруп чыгарды. Бирөөлөр айтты, бул деген карга. Анан кийин биз ошону видеого дагы сүрөткө тартып алып, анан аны атайлап чоңойттук. Тиги көз жеткен жердин баардыгына. Сүрөттө түшкөн сүрөттөрдүн баардыгын чоңойтсак, баардыгы бүркүт. Ошончо бүркүт. Биз эсептеген боюнча 70ден ашык бүркүт. Азыр тагын айта албайм, 70ден ашык бүркүт ошол жерде айланып турду. Бул эмне деген керемет. Муну атайлап мынтип жасасаң да жасалбайт да. Ушундай нерселердин баардыгы бүгүнкү күндө улуу күчтөрдүн бар экенин, улуу күчтөрдүн колдоосунда кыргыз бар экенин, кыргыздын улуулугун, ыйыктыгын, тунуктугун, бийиктигин, арулугун даңазалаган жөрөлгөлөрдүн үстүндө коштоп колдоп турган, аба ырайына таасир берет. Аба ырайына, жан дүйнөгө, кубулуштарга, кереметтерге. Мунун баарын биз унут болдук, ошон үчүн жомок деп атабыз. Мунун баардыгы чындык. Байыркы жомок бүгүнкү чындык. Бүгүнкү сен айтып аткан чындык эртеңки бүрсүгүнкү урпактарга жомок болуп калат. Бул ушундай өзүнчө бир көрүнүш экен. Бирок ошону көкөрөгүбүз менен таанып, алардын бар экенин, улуу күчтөрдүн колдоосу менен, коштоосу менен кыргыз жашап келгенин айтышыбыз керек, даңазалашыбыз керек. Эми адам өзү акыл эси менен жашайт да. Кээ бир адамга айтсаң, ал түшүнүп калат, ал сезип калат да. Кээ бир адамдар бар экен, 5 кол тең эмес дегендей, булар отуруп алып тантаңдап атат. Арстан Алайдындай бир түрү экен деп да ойлойт да, мындай. Чын эменге келгенде адамдын денеси бар, анын бул ысыкканы да бар, анан акыл эси да бар да. Акыл эстүү адамдар муну туура түшүнөт. Акыл эстен ажырап жана динге ишенип калгандар түшүнбөйт да. Эми баа динге ишенип калгандар Кудай деп атат. Бирок ошо Кудайдын өзүнө ишенбей, булар ошо молдолордун айтканына ишенип, ошолордун жомогуна ишенип, ошолордун айтканындай кылып, адамзатка ушундай кыянат кылып атышат да. Анан бул жөнүндө айтып өтө басым жасап айтып деле кереги жок болуп калды. Жана туура сөз айттың да. Булар тек коюш керек. Дин менен диндердин ортосундагы кандайдыр түшүнүшпөстүктөр жөнүндө кеп кылып деле кереги жок болуп атат.